Салам достор, бул видео сабакта 5-класстын математикасы боюнча параллелепипеддин беттеринин аянты деген теманы карайбыз. Ал 114 жана 115 бетте. Алгач сабактын планы биринчи эле бул параллелепипеддин беттерине түшүндүрмө беребиз. Андан кийин маселенин чыгарылышына токтолобуз. Бул маселенин чыгарылышы китепте да берилген. Андан кийин 287 жана 88 номердеги маселелердин чыгарылыштарына токтолобуз. Демек биринчи план бул мурдагы видео сабактарда биз параллелепипедке аныктама бергенбиз. Параллелепипеддин негизи толук бети 6 тик бурчтуктан турат. Бул негизи жана ошондой эле жогорку бети жана 4 каптал граны. Бул сол тарабын сол каптал граны оң каптал гранына барабар жана параллель экендигин билебиз жана ошондой эле бет маңдайындагы каптал граны арткы жагындагы каптал гранына барабар жана параллель экендигин билебиз. Эми демек китепте силерге негизи бир маселенин чыгарылышы берилген. Ошол маселенин чыгарылышына түшүндүрмө берели. Анда төмөнгүдөй маселе берилген. Узундугу 5 см, туурасы 2 см жана бийиктиги 7 см болгон тик бурчтуу параллелепипедден анын негизинин, каптал бетинин жана толук бетинин аянтын тапкыла. Демек бизге эмнелер берилди? Эмнелер белгилүү бизге? Биринчиден эле бул узундугу, туурасы жана ошондой эле бийиктиги белгилүү. Биз табышыбыз керек бул негизинин аянтын, каптал бетинин аянтын жана ошондой эле толук бетинин аянтын. Негизинин аянтын табуу формуласы бул узунуна туурасын көбөйтүп койгондо биз негизинин аянтын алабыз. Ал эми каптал бетинин аянтын бул туурасына бийиктигин көбөйтүп аны 2ге көбөйтсөк жана ошондой эле узундугун бийиктигине көбөйтүп 2ге көбөйтүп экөөнүн суммасынан каптал бетинин аянты келип чыгат. Ал эми бул толук бетинин аянты негизинин аянтын 2ге көбөйтүп жана ошондой эле каптал бетин кошуп койгонубузда жыйынтыгында толук бетинин аянтын алабыз. Демек чыгарылышка келген учурубузда бизде алгач биз негизинин аянтын табабыз. Негизинин аянтына керектүү болгон бардык маанилер бизде белгилүү. Бул а көбөйтүү бул башкача айтканда узундугун туурасына көбөйтүп жыйынтыгында 10 см квадрат экендигин алабыз. Демек бул негизинин аянты. Демек өйдөңкү бетинин аянты же болбосо жогорку бетинин аянты дагы ошого барабар экендигин билсек болот. Андан кийин каптал бетинин аянтын тапкан учурубузда бизде каптал бетиге керектүү болгон бардык маанилер болгондуктан болгону ошол маанилерди ордуна коюп жыйынтыгында 98 см квадрат экендигин алдык. Анда демек толук бетинин аянтын табыш үчүн эми мында болгону жогоруда да айттым, бул негизинин аянтын 2ге көбөйтүп коебуз. Себеби өйдөңкү бетинин аянты дагы негизинин бетинин аянтына барабар. Демек ошону 10 см квадратты 2ге көбөйтүп коебуз жана ошондой эле каптал бетинин аянты бул 98 см квадрат болду. Жыйынтыгында 118 см квадрат экендигин алабыз. Жоо анда бул негизинин бетинин аянты 10 см квадрат, каптал бетинин аянты 98 см квадрат, ал эми толук бетинин аянты 118 см квадрат экендиги келип чыгат. Түшүнүктүү болду. Анда демек кийинки маселеге өтөлү. Бул 287 маселе. Мында төмөнгүдөй маселе берилди. Узундугу 8 дециметрге, туурасы 10 дециметрге жана көлөмү 160 литрге барабар болгон тик бурчтуу параллелепипеддин каптал бетинин аянтын тапкыла. Демек бизде белгилүү экен узундугу, туурасы. Мында демек ошол эле учурда көлөмү да белгилүү экен. Бирок көлөмү бул узундук бирдик эмес, литр менен берилиптир. А мында биз момундай эрежени билебиз. Бул 1 литр деген сөз, бул 1 дециметр куб дегенди түшүндүрөт. Демек бизге берилди. Эмнелер берилди? Бул узундугу, туурасы жана ошондой эле көлөмү. Көлөмү 160 литр деген сөз, бул 160 дециметр куб дегенди түшүндүрөт. Бул эреженин негизинде. Анда демек бизге бул жерде бийиктик белгисиз и маселеде параллелепипеддин каптал бетинин аянтын тапкыла деп атат. Демек каптал бетини жерде белгисиз болуп атат. Анда чыгарылышка келели.
Чыгарылышта демек биринчи эле биз бул жерде ашты, башкача айтканда бийиктигин таап алышыбыз керек. Мында бул көлөмдүн формуласын билебиз, узундугун туурасына жана бийиктигине көбөйтүп койгондогу жыйынтык. Мында бизде 160 дециметр куб болуп турат. Көлөм бизге белгилүү, андан сырткары бул узундугу да белгилүү, туурасы да белгилүү болгону бизде мында h бийиктиги белгисиз. Демек, мунун жыйынтыгында көбөйтүп коебуз. 8 дециметрди 10 дециметрге 80 дециметр квадрат экендиги келип чыгат. Мында ашты таап койсок, демек 160 дециметр кубту 80 дециметр квадратка бөлүп жыйынтыгында h барабар 2 дециметр экендигин алабыз. Эми келишибиз керек каптал бетинин аянтын табууга. Каптал бетинин аянтын демек бизде формуласында бул жерге жазып койдум. Формуласында бизге керектүү болгон маанилердин баарын таап алдык. H белгисиз болчу, демек H'ты да таап алдык. Эми ордуна коюп эле эсептеп коюу жетиштүү. Ордуна койгон учурубузда демек жыйынтыгында бул 72 дециметр квадрат экендиги келип чыгат. Демек жообуз каптал бетинин аянты 72 дециметр квадрат экен. Түшүнүктүү болду. Анда кийинки маселеге келели. Бул 288 номердеги маселе төмөнгүдөй. Узундугу 15 метр, туурасы 20 метр, ал эми бийиктиги 4 метр болгон тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмүн, каптал бетинин аянтын жана толук бетинин аянтын тапкыла дейт. Анда бизге эмнелер берилди? Алгач берилди бөлүгүн жазып алабыз. Мында узундугу, туурасы жана ошондой эле бийиктиги да бизге белгилүү экен. Биз таап коюшубуз керек мында көлөмдү, каптал бетинин аянтын жана ошондой эле толук бетинин аянтын. Чыгарылышка келсек, биринчи эле бизде көлөм таап алышыбыз керек. Көлөмгө тиешелүү болгон баардык маанилер бизде бар. Ордуна коюп койгон учурубузда 1200 метр куб экендиги келип чыгат. Андан кийин каптал бетинин аянтын табууга келсек, демек каптал бетинин аянтынын формуласын бул жерге жазып койдум. Демек формулада бизге керектүү болгон маанилер бар бул жерде берилген. Белгилүү бизге ордуна коюп эле болгону көбөйтүп коюп жыйынтыгында эки маанини кошуп коюшубуз керек. Анын жыйынтыгында 280 метр квадрат экендиги келип чыгат. Демек каптал бетинин аянтын да таап алдык. Эми келебиз толук бетинин аянтына. Толук бетинин аянтынын формуласы төмөнгүдөй бул жерде берилди. Баардык маанилерди ошол формуладагы ордуна коюп эле көбөйтүп акырында кошуп жыйынтыгын чыгарып коебуз. Бул жерде биз СК плюс 2АБ деп алдык. Эмне үчүн? Себеби биз СКны же болбосо каптал бетинин аянтыны биз бул жерде таап алдык эле. 280 метр квадрат болду. Ал эми толук бетинин аянтына келген учурубузда демек мында ошо каптал бетинин аянтына көбөйтүп коебуз. Негизинин аянтын экеселенгенин. Демек көбөйткөн учурубузда 280 метр квадрат кошуу бул 600 метр квадрат экендиги келип чыгат бул жерде ордуна койгон учурубузда. Анын жыйынтыгында демек 880 метр квадрат. Толук бетинин аянты. Демек жооп бизде 3 көлөмдү табышыбыз керек болчу. Көлөмүбүз 1200 метр куб. Ал эми каптал бетинин аянты 280 метр квадрат жана ошондой эле толук бетинин аянты 880 метр квадрат экендиги келип чыкты. Демек бизге берилген маанилердин негизинде бул маселенин да чыгарылышын таап алдык. Анда математикалык билим жолуңарда ийгиликтер болсун. Кийинки сабактарда жолугушканча.